Кочкор районунун борборундагы Шыналы Арабаев атындагы бул мектеп 2006-жылкы жер титирөөдөн кийин кайрадан курулган. Сырты калай темир, ортосунда гипсокартон, үстүнө айнек кебес төшөлгөн. Мына ушундай жаңыкма деп аталып, тез аранын ичинде шашылыс салынган. Эми азабын окуучулар менен мугалимдер тартып жаткан маалы. Мен келгени постоянно агат, класстардын ичинин баарынан агат. Стенанын баарын жайкысын постоянно ремонтто, ушунун баарын ремонттоп чыгабыз. 2007-жылы окууга уруксат берилген мектеп ошол жылдан тартып эле полдорун ымдашып, тешиле баштаган. Жыгач эмес ОСБдан салынып, алдынан аба өтпөй көп баштаган. Спорт залдагы бүгүн жарактан чыкканы турат. Жаан чачымдан боолар көп атат кайра. Биздин былтыркы эметкен эмгегибиздин баары талаа кетип атат. Тетиги түптөрдөн агып, азыр ар жагын ДСПлардын баарын кайра сыйырдык. Баш жагы бүт эмелер эметкен. Моуреки тешиктерден, буралган буроолордон суу агат. Пайдубалын коюп баштаганда Олдомор курулуш компаниясы ор койгон катачылыкты кетирген. Аба кире турган түтүкчөлөрүн орноткон эмес. Дубалдары такыр курулуш нормаларына жооп бербейт. Анысы аз келгенсип, адамга жагымсыз жыттар чыгып, окуучуларды да бушайманга салууда. Бул класста турганыма 2 мүнөттөй убакыт болду. Жагымсыз жыт уруп тургандыктан бул жерге чыдоого мүмкүн эместей. Дал ушул бөлмөдө 1-класстын балдары окушат экен. 4 саат бою бул жытты жыттап окууга аргасыз. Мындан улам окуучуларга да залакасын тийгизүүдө. Назира Эсенгелди кызы быйыл 8-класста аяктоодо. Кышкысын мектептин ичи адамчы суук. Анын алдынан суук өтүп, ден соолугуна залал келтирген. Класстарыбыздагы терезелерден суук кирет, ошонун ооруп, 1 ай мектепке келбей калдым. 1 ай дарыланып жүрдүм. Бооруман кичине жабыркаган, бөйрөктөрүм да жабыркаган. Бул билим берүү мекемесинде 1200дөй окуучу, 71 мугалим эмгектенет. Сууктан жана сасык жыттан баштары айланып, көбүн эсе мугалимдерге дагы кыйынчылык жаралган. Ушунда кадимкидей эле бутубуз тоңуп какшап калат. Калдордо жүргөндө. Класска киргенде да канча мынча тиги эми жылуулук берип турат, а бирок коридордо невозможно. Мектепти 2007-жылы Олдомор курулуш компаниясы салган. Ошол кезде мектептин директору дагы, айыл өкмөтү дагы кабыл алуудан баш тарткан. Балдардын окуй турчу жайы жок болгондуктан окуучуларды окутууга мажбур болгон. Буга ким күнөөлүү? Мектептин да күнөөсү жок, айыл өкмөттүн да күнөөсү жок. Мисалы үчүн бул жерде только куруп берген гана ошо Олдомор компаниясынын күнөөсү бар болуш керек да. Буга чейинки директор Рыспаев Топчубек агай дагы ошо эч кандай документи жок деп өткөргөн жок мага эч нерсесин. Айыл өкмөтү жана ата-энелер биргеликте бир катар класстарды жылга ремонттоп, жамачылабасын иш оңунан чыкпай келүүдө. Учурда дагы нымдан тешилип калган дубалдарына шпаклевка чаптап жаткан маалы. Ал эми мамлекеттик курулуш агенттиги жакынкы күндөрү аталган окуу имаратын атайын комиссия менен текшерип, жыйынтык чыгараарын убадалады. Бүгүнкү күндөгү түшкөн небелер боюнча мына биз атайын комиссия түзөбүз, аны талдап чыгабыз. Биз бирок бул 2010-жылы мектептин имаратын авизо менен ошол айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүп берген экенбиз. Бул боюнча биз атайын комиссия түзүп тактап, тийиштүү ошол куруучу башка немелер боюнча чараларды көрөбүз. Бул мектептин абалы бул болсо, ал эми Акжар айылынын мектебинде учурда окуучулардын эмес, көчкөндөрдүн уясына айланган, тирүүлөрдүн дагы, өлүктөрдүн дагы көрүүгө болот. Аталган орто окуу жай 2006-жылкы зилзаладан соң кайрадан жаңы тургузулган. 2007-жылы эле урап баштаган. Бул жерде кооздук үчүн только жаткырылган Армстронг бар. Анын үстүндө бир слой стекловата, андан башка эчтеке жок болчу потолокто. Анан кийин спорт зал учуп кеткенден кийин анан бул потолок Армстронг деген көтөрө албайт экен да, көп деле оордуктучу, көбүчкөндөр уже кире башташты. Ошол кезде Армстронгдор бирден-бирден мынтип суурулуп түшө башташты да жергечи. Ошол кезде биз потолоктун жок экенин көрдүк да. Алган эмес, спорт залынан дубалдар дагы кулап калган. Бул жактагылар август айында балдар каникулда жүргөндө урагандыктан окуучуларды басып калбаганына ыраазы. Боореки спорт залдын боореки блогу, бул жерде терезеси жок блок турат, анан бул жерде арт жагынан 2 блогу учуп кеткен да шамалда. Ошондо августтагы жайкы шамалда учту.
Андан кийин 2010 жылы кайра бул тарап учуп кетти. Ошондо 3 блок учуп атат. 6-класстын окуучусу Жеңиш Шишенкулуу катаал шарттагы мектепте окуган кезинде ден соолугуна зыян келгенин белгилейт. Окуп жүргөндө башы ооруп, көңүлү айнып, окууга болгон кызыгуусу төмөндөгөн. Биз деген күнүнө 5-6 сабактан өтүбүз. Анан аябай баш айнап, балдардын баары 2 саат болгондо эле аябай баш айнап суранып кетчү үйлөрүнө. Аябай балдардын баары көп ооручу, кээ бирөөнүн көзү ооруп, баш ооруп. Мындай кырдаалда окуу толугу менен токтотулуп, чатырларда билим ала баштаган. Суук келгени ата-энелердин үйлөрүнө окууга аргасыз болгон. Балдары үчүн өздөрү жашап жаткан үйлөрүн бошотуп бергенге чейин барышкан. Эми ата-энелер быйыл күздө балдарга үйлөрүн берүүдөн баш тартышууда. Эми кышында да бере албайбыз го, кантип беребиз? Бүт агротустун баарын талкалады. Эми бала деген бала экен. Өз-өздүнө балдарыбыз башта турат. Бүт эбиздин баарын, крышабыздын баарына чыгып, чөпканабыздын баарына чыгып үстүнө балдардын баары аябай ойношот экен. Анын баарын эми такайлы карап отура албайт экенсиң. Бул мектепте дагы 2007-жылы жер титирөөдөн кийин шашылыш түрдө Хан Теңир компаниясы тургуза салган. 480 балага ылайыкташып, 450сү билим алчу. Бүтпөгөн мектеп катары окуп жатканына байланыштуу эч ким кабыл алган эмес. Кийинчерээк ар кандай жолдору менен кабыл алды кылышкан. Ал эми мектеп салган Хан Теңир компаниясы соттолуп, бирок абакка турбастан бошонуп кеткен. Кочкор райондук сотто дагы, Нарын шаардык сотто дагы соттолду. Ушул Осо Хан Теңир фирмасынын директору Халилов Адил Ниязович жана госприемкага өткөрүп койгон Толкунбек Жумабеков деген экөөнү соттошту дагы мөөнөт өтүп кеткендигине байланыштуу деп бошотушту. Соттолду деген эле аты да. А биздин мектепке ошол мектепти сапатсыз куруп бериптирсиңер деген бир да маселе болгон жок. Ал жерде биз 450 бала эчтей туруп калганыбыздын эч кимге кереги жок болгон да. 2006-2007 жылдар аралыгында мамлекеттик курулуш агенттигин Ишенбек Кадырбеков жетектеп турган. Жергиликтүү бийлик дал ушул мезгилдеги жетекчилерди күнөөлөшүүдө. Анткени жоопкерчилик аталган агенттикке жүктөлгөн болчу. Кадырбеков болсо жүрөт дагы эле. Анан кийин негизи ошол кишилер убагында көзөмөлдөп ушу жакшы сапаттуу мектеп салдырып берсе жакшы болмок да негизичи. Бул канча баланын убалына калып атабыз. Ал эми азыркы мамлекеттик курулуш агенттиги дагы мурдагы жетекчилерден күнөө кеткенине кошулууда. Бирок азыркыга чейин эч ким жоопко тартыла элек. Ошо мамлекеттик курулуш агенттигинин башчысы болуп Кадырбеков Дүшөмөч иштеген. Ошол жылдары ошо киши жетектеген да. Анан эми анын күнөөлөрү боюнча биз сотко берип, сот аныктап, сот ошолор ким күнөөлүү экенин сот аркылуу аныкталат да. Ошон комиссия түзүлүп, такталып, күнөөлүүнү сот аныктайт, ошол негизинде тийиштүү чаралар көрүлөт. Ал арада аталган агенттиктин мурдагы жетекчиси Ишенбай Кадырбеков бул дооматтарды четке кагууда. Ал Кочкордогу жаңы курулган мектептердин курулушун баштала электе курулуш компанияларына лицензия берүүгө гана катышып, андан соң кызматтан кеткенин жүйө келтирүүдө. Управление жилищно-гражданского строительства деген бар да. Заказчик. Структура өзүнүн хозрасчетный структурасы, өзү заказчик. Ошо аркылуу төлөнөт подрядчиктерге. Мына ошолор эң негизги заказчиктер аяга чейин жеткизиш керек. Мурдагы жетекчилердин кетирген катаачылыктарынан улам өкмөт Акжар орто мектебин кайрадан салганы турат. Жалпы 65 миллион сомго жакын акча керек. Бирок алгачкы этабында мамлекет 10 миллион сом бөлгөн. Азыркыга чейин курулуш компаниянын колуна тие элек. Каржы министрлиги мамлекеттик курулуш агенттиги арыз бербей жатканын айтууда. Ал мектепке 10 миллион сом акча каралган. Бүгүнкү күндө каржылоо башталып элек. Бизде каржылоонун тартиби боюнча мамлекеттик курулуш департаменти тарабынан бизге билдирме берилгенден кийин финанс министрлиги тарабынан каржылоо иштери жүргүзүлөт. Мамлекеттик курулуш агенттиги болсо 10 миллион сом каражатты бөлгөнүн кабарлоодо. Титулдук баракчада турат, 10 миллиону бүгүн которуп бердик. 10 миллионду биз баштап атабыз, калгандагы кошумча 37 миллион бөлүп бериш боюнча, мына 10 миллионду аткарып, освоить этип бүтүп отчетун берсе, калган 37 миллионду дагы берип, быйылкы жылы ошол окуу жылынын эмесине чейин биз мектептин окуу корпусун бүтүрүп берели деген аракеттерибиз бар да. Акжар орто мектебинин курулуш иши апрель айында эле башталыш керек болчу. Каражат кечеңдеп жатканына карабай, курулуш компаниясы алгачкы иштерин баштады. 9 миллион сом каражатын сарпталганын билдирүүдө. Бирок мамлекеттен өз убагында акча тийбесе, курулуш токтоп калары анык. 60-65
миллион тегерегиндеги сом керек экен. Биз баштагандан кийин ошолорду дагы токтотпой которуп туруш керек да. Антпесе мен де айтып атпайм, ошо анчалык ошол мектепти бүтүрө турган менин өздүк каражатым жок. Анда каалайынбы, каалабайынбы ал мектептин курулушу токтоп калат. Быйыл 270 мектеп оңдоп түзөлүп, айрымдары салынышы керек. Ага 1 миллиард 400 миллион сом каралган. 600га жакын оңдоого муктаж орто мектеп болсо, аларга жалпысынан 19 миллиард сом керек.